ата кыргыз элин чогулуп келип турат таазим кылып эскерип, тарых бүгүн тастыктарды таптаза коом үчүн үлгү салып кеткен эң. Тазалыктын тактын куруп кыргызга, таалим бердиң, жол көрсөттүң жаштарга, кубат алып элиң бүгүн сыйынган, жашайт элес жылдар өтүп кылымга. Урматтуу кыргыз калкым, мына биз бүгүн тарыхтын бир элеси болгон, тарыхтын туу чокусунда турган, тазалыктын тактысыны кыргызыма сактап кеткен Исхак Разаковду эскерүү кечесинде отурабыз. Бул учурдан пайдаланып мен бардык Баткен элиге бүгүнкү кечени уюштурган жамаатка, Сагын акеге чоң ыраазычылыгыбызды билдиремин. Жерлерде Исхак Разаковдун 110 жылдыгына арналган Баткен облусу боюнча, Кыргызстан боюнча маданияттуу деңгээлде өтүп жатканы бул албетте биздин Кыргызстандын утулуу болуп эсептелет. Анткени бул биздин бүр этип жылдызы жанган азыркы элеси биз үчүн коомдун тазалыгы деп эсептеймин. Жана ошондой эле ушул учурдан айтып кетпесем болбойт. Баткен аруу дүйнө адабий бирикмеси бар. Ошол жерде дагы Кадамжай маданият үйүндө Жолдошбек Мамажанов атындагы маданият кызматкерлери Исхак Разаковду эскерип, бүгүн бир жумадан бери иш-чараларын өткөрүп жатат. Албетте бул биздин Москвада жүргөн мигранттардын, Москвада жүргөн кыргыз элинин эң жогорку сыйы болуп эсептелет. Ушул учурдан пайдаланып, бардыгыңыздарга ушул коомчулукка бизге изинде калтырып кеткен Исхак Разаковдун "Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот" деген үлгүсү албетте бардыгыбыздын жүрөгүбүздүн туу чокусунда жашайт деп эсептеймин. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык каалаймын. Дайыма ушул Кыргызстандын бардык булуң бурчтарынан ушул таза инсандын жылдызы жана берсин. Дайыма ушунун агымынан агылып, жакшылыктарды бизге калтырып кеткен агымынан биз азыктанып, жакшы жашоого үмүт улап жашаш бардыгыбыздын милдетибиз болуп эсептелсин. Рахмат сиздерге.